Кыргызстанда акысыз укуктук кеңеш берүүчү борборлорго кайрылган жарандардын саны көбөйүүдө. Алай районунун Гүлчү айылындагы борбор көбүнчө калктын аярлуу катмарлары үчүн укуктук, адвокаттык жана нотариалдык кызмат көрсөтүп келет. Сот адилеттигине мүмкүнчүлүктү кеңейтүү аталышындагы долбоор бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен ишке ашып, Кыргызстан боюнча 11 укуктук борбор түзүшкөн. Кененирээк кийинки материалда. Чолпон Садирова 80-ге таяп калса да, бүгүн эртелеп Гүлчөдөгү акысыз укуктук кеңеш берүүчү борборго кайрылды. Айтымында Союз мезгилинде 30 жылдан ашуун саанчы болуп иштеп, сыйлыкка үй алган. Эми ошол үйүн камсыздандыруунун жолун билүү үчүн укук коргоочуларга кайрылууда. Ошо документтерди көрдү. Анан ошо немеге барың деди. Көчүрөсүз дейби. Мына неме экен? Бул эски неме боюнча экен. Ушуну кызыл китеп кылыш керек экен. Ошондо кызыл китеп кылып болуп неме бүтүрүп туруп, анан кийин ошо камсыздандырууга өткөзөт экен. Гүлчү айылындагы акысыз укуктук кеңеш берүүчү борбор өткөн жылдын ноябрь айында ишке кирген. Бул аралык ичинде 700гө чукул адам жардам сурап кайрылды. Адистер жоңгора жардам берип койбостон, жыйынтыгын чыгарууга да жардам берип келишет. Жардам алгандардын бири Катя Осмонова баласы эркинен ажырап калуу коркунучунда турганда, укук коргоочулардын акысыз жардамы менен соттон акталгандыгын айтат. Буяктан жардам сурадым, балам ушинтип бир сот боюнча кармалып калдык эле, кичине жардам берип коесузбу? Мен өзүм жакыр үй бүлөдөмүн. Меме колумда эчтеке жок. Бул балам деле атасы жок эми. Мага кичине жардам кылып берип койгон деп буяка суранып жардамга келгенмин. Анан буяк жардам берди, соту болду баланын, сотуна барып катышып, жардам берип, баламын мемеси аябай жакшы ийгиликтүү аяктап бүттү. Укуктук кеңеш берүү борборунда калкты тейлөөнүн электрондук варианты да ачылган. WhatsApp социалдык тармагы аркылуу кайрылгандарга адистер 3 күндүн ичинде жооп жазышат. Алыстыктын айынан борборго келе албагандарга бул ыкма ыңгайлуу болуп, ар тараптуу суроолорго жооп ала алышат. Негизги маселе мына үй бүлө тууралуу маселелер. Айрыкча мына азыркы күндө ажырашкандар көп. Алимент аялдар мисалы үчүн ажырашып кеткен 4төн 5тен балдар бар. Ошо алимент өндүрүү боюнча келет. Анан ошондой эле ошол учурда баягы буларда да бир көйгөй жаралат. Эки үй бүлөнүн ортосунда баягы үй бүлөлүк бөлүш, аял менен күйөөсүнүн ортосунда мүлктүк талаш тартыштар болот. Ошол маселелер боюнча көбүрөөк кайрылды мен байкаганда. Аталган иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын сот адилеттигине мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоорунун колдоосу менен жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин өнөктөштүгү менен биргеликте өлкөдө 11 укуктук борбор ачылган. Эми негизги максатыбыз биз ушул долбоорду алкаганда биринчиден ушул юридикалык жардам көрсөтүү багытында иштеп аткан уюмдардын потенциалын жогорулатуу менен ошо кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу болуп эсептелет да. Экинчи максатыбыз бул ошол жергиликтүү калктын өзгөчө калктын аярлуу катмарларынын юридикалык аң сезимин жогорулатуу болуп эсептелет. Аталган долбоор быйыл өз ишин аяктайт. Бирок негизги каржылоочу тараф Финляндия өкмөтү долбоорду дагы 4 жылга узартуу үчүн каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирген. Эскерте кетсек, укуктук борборлор түзүлгөндөн тартып 6000ден ашуун жаранга кызмат көрсөткөн. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыканов, Ош Фильм жаңылыктары, Алай районунан.